Биринчи жолу Курандын мааниси кыргыз тилинде которулду. Ош шаарында котормонун түшүндүрмөсүн бет ачар аземи болду. Буга чейин Куран китеби бир нече ирет которулганы менен толук кандуу адабий тилинде жетишерлик болгон эмес. Куран эми биз Кудай Тааланын китеби түбөлүктүү кыяматка чейин кеткен кереметтүү улуу баян катары. Албетте мунун ичиндеги араб тилине таандык, араб тили чалкыган мухиттей бай тилдердин бири. Ошол тилде түшкөн, ошол тилдеги Курандын өзүнүн түпкү оригиналында жаткан керемет баяндардын бир көркөн стилин Кудай Таалага таандык. Аны чагылдырып бериш мүмкүн эмес. Курандын кереметтүүлүгү ошол жерде. Бирок бул дегендик эмес, которсо болбойт деген сөз эмес. Эмне үчүн? Куран арабтарга гана түшкөн эмес, дүйнөдөгү баардык калктарга түшүрүлгөн. Ошол себептен кыргыз мусулмандар дагы өзүнүн тилинде кайсы бир деңгээлде бул көркөмдүгү жоголуп кетет экен деп олтурбай, ошол Курандын ичиндеги маанилерди түшүнгөнгө аракет кылганы бул жакшы нерсе. Бул эми кыргыз тилинде гана эмес, дүйнө жүзүндөгү ар кандай тилдерге, жүздөгөн тилдерге которулуп атпайбы? Баардык эле тилдерге жеткиликтүү которуш мүмкүн эмес. Ошол себептен бул Курандын котормосу деп аталбайт. Курандын маанилеринин котормосу. Анткени ушунун ичиндеги маанини смыслды мындайча айтканда, кыргыз тилибиз боюнча кайсы бир деңгээлге элге жетиш керек. Ыйык Куран китеби түз жана кыйыр мааниде которулган. Алгач араб тилинен которулган түпкө нускасы, андан кийин кыйыр мааниде түшүндүрмө иретинде которулуп жазылган. Куран маанилеринин кыргыз тилиндеги котормосунун китеби 1020 беттен турат. Бүгүн биз эң сонун ушу кереметтүү Кураныбыздын кыргызча тилине которулушунда турабыз. Именно ушунчалык ыйык Рамазан айына туура келгениге өтө сүйүнүчтөбүз. Негизи кыргыз болгонубуздан кийин Кураныбыз дагы кыргызча болгон өтө сонун деп ойлойм. Негизи Куранды мен ойлойм ар бир адам бул как путеводитель катары өзүнүн библиотекасында болуш керек да, себеби бул жакта баары жогу жазылган. Китептин басылып чыкканына 1 айдын жүзү болду. Андан бери кызыгып окуганы келгендердин аягы үзүлбөйт. Барактап көргөндөр анын маани маңызына баа беришти. Негизи буга чейин дагы башка котормолорду окуп көргөнмүн мен Курандын. Буякта негизи буга чейинки чыккан котормолорго караганда кененирээк баягы тафсир эмес, бирок кененирээк мындай түшүндүрмөлөр көп экен. Анан салыштырмалуу мага жакты. Бул Алмамбет Осмон уулу агайыбыздын китептерин негизде окуп жүрөбүз. Анан албетте жаштарга сунуштаймын. Албетте түпкү нускасына жетпейт экен баары бир. Бирок мындай баягы маанилердин негизи эле Курандагы жалпы бир мындай маанини берет деп ойлойм. Куран китебинин маанилеринин котормосу Аземинин иш-чарасы Рамазан айынын ооз ачыруу кечесине уюштурулду. Иш-чарага диний уюмдун өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер, коомдун ишкерлери жана коомдук уюмдун фонд жетекчилери катышты. Ассаламу алейкум. Мына туткан орозобуз кабыл болсун. Атайын мына ифтарга чакырган экен, диалог ифтарын өткөрүп атат. Бул жерге келген конокторду карап туруп мен аябай мындай сүйүнүп атам. Ушундай бир ыйык Рамазан айында бир дастаркондун четине көптөн бери көрүшө элек адамдарды учурашып, алар менен сүйлөшүп, жакшы бир атмосфера болуп атат да. Анан Кыргызстанга аттын кашкасында белгилүү инсандардын бир жерге чогулуп отурганы, анан эң жакшы сөздөрдүн, эң жакшы сезим, мээрим, баягы адамзаттагы эң жакшы мындай баалуу идеялардын талкууланганы мага абдан жакшы таасир калтырып атат. Жыл сайын уюштурулуучу ифтарлык кечеси быйыл китептин ачылуу аземи менен кошо өзгөчө өтүүдө. Мындан тышкары да Адеп Ашат уюму Рамазан айынын урматына бир топ кайрымдуулук иш-чараларын ооз ачуу самалыгын өткөрүп келүүдө. Бул диалог ифтарыбызда өзгөчөлөнгөн. Бүгүн коногубуз бар. Бул Алмамбет Осмон уулу деп бизге көп жылдардан бери Кыргызстанга кыргыз тилинде китеп эмгектер жараткан чоң устазыбыз бар. Ошонун бүгүнкү күндө кереметтүү Куран деген, мындайча айтканда Курандын маани маңызын анын ичинде терең кирген китеп басылма болду эле. Ошону бүгүн жалпы Ош областында баягы Куран тармагында таркатуу максатыбыз ушул Куранга кызмат кылуу болгондуктан, ошол Курандын кыргызча маанисин дагы тереңдеп изилдеп билиш үчүн бүгүн Куран басмаканасында Куран ыйык кереметтүү Курандын дагы бет ачары болду. Колдонмолор азырынча окурмандарга белек катары акысыз таркатылып жатат. Кызыгып окууну каалагандар бул Хаос китеп дүкөнүнө же Дил азык басма үйүнө кайрылса болот. Алтынай Капарова, Нооруз Ахматалиев, Ош Пирим жаңылыктары.